Бүкөнтай бучук мурун 3 жашар кыз. Ал бир күндө 100 чыгылып 100 басар кыз. Мындан тышкары Ысык көл, ата журт, сулууга аталышындагы ырлар ар бир кыргыздын жүрөгүнө сиңген. Бул жана башка жүздөгөн ырлардын автору кыргыз элинин классик акыны Алыкул Осмоновдун 110 жылдыгына арналган эл аралык форум Кыргыз улуттук университетинде өттү. Мен өзүмдү бир кылымдан карасам аталышындагы иш-чарага илимпоздор, педагогдор, студенттер, ошондой эле коомдук жана мамлекеттик ишмерлер катышты. Калкыбызда кыргыз журтчулугунда өзгөчө адабият айдыңында чоң жаңылык болуп жатат. Жыл башынан бери эле Алыкул Осмоновдун 110 жылдыгына байланышкан көптөгөн илимий адабий иш-чаралар өтүп жатат. Өлкөбүздүн бардык булуң бурчтарында өттү. Алыкул Осмонов өзүнүн аз жашаган өмүрүндө кыргыз поэзиясынын алп акыны аталууга жетишкен. Мындан тышкары ал 12 кылымдагы атактуу грузин акыны Шотар Уставелинин Жолборс терисин кийген баатыр чыгармасын кыргыз тилине которгон. Бүгүнкү күндө акындын китептери бир нече тилде жарык көргөн. Ар бир улуттун ошо улуттун духун көрсөткөн, чагылдырган, даңазалаган акындар бар. Орус элинде Пушкин, казак элинде Абай, өзбек элинде Наваи, украин элинде Шевченко, немис элинде Гейне менен Гёте. Ошо сыяктуу кыргыз элиндеги бирден бир алп, таланттуу, таасирдүү акын бул Алыкул Осмонов. Алыкул Осмоновду биз баягы кыргыз поэзиясында жакшы билген менен котормолору тышкы дүйнөгө таанытуу жагында дагы көп иштер керек. Алыкул Осмоновдун 100 жылдык атөө бийик деңгээлде өткөн. 100 жылдыгы кеңири өтөт. Себеби күздө түрксөр менен биргелешип 6 өлкөнүн акындары катышкан эл аралык фестиваль октябрь айында өтөт. Биз ошого даярдык көрүп жатабыз. Алп акындын 110 жылдыгына арналган форумга Түрк маданияты жана мурасы фондунун президенти Актоты Райымкулова катышып, Алыкул Осмонов кыргыз элинин гана эмес, бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн дагы сыймыгы экенин белгиледи. Мындан тышкары акындын Бишкек шаарындагы үйү оңдолуп, аталган фонддун каржылоосунда музейге айлантылган. Ал жерге Алыкулдун күнүмдүк турмуштагы колдонгон буюмдары коюлган. Улуу кыргыз улунун мурасын бүкүл дүние жүзүнө көрсөтүү боюнча үлкөн жумуш жасадык. Осы электрондук түрдө де фильмдерин жыйнап, бәрін биз компьютерге салып, осыны биз музей шаһарына дайындап койдук. Және сол 50-нчы жылдардагы аутентикалык өзүнүн жаткан төсеги, жұмыс істеген столы, машинкасы, печатный машинкасы, сондай нерселерди, радиосу, сонун бәрін тауып, өзүнүн осы Бишкек каласындагы музей шаһарына музейге коюп койдук. Сондуктан түркү дүйнөсүнүн улуу акыны Алыкул Осмоновдун 110 жылдыгы бәрімізге де куттуу болсун. Алда да осы улуу акынның чыгармаларын жалпы кыргыз мәдениетинин Манас сыяктуу үлкөн эпосын түрлүү түрк дүйнөсүнүн тилдерине аударуу боюнча үлкөн жумушту биз жалгастырып жатырмыз. Буга чейин Алыкул Осмоновдун 110 жылдыгына карата билим берүү мекемелеринде да иш-чаралар өткөн. Алдыда акындын китептерин башка тилдерге которуу боюнча дагы иштер мерчемделүүдө. Улуттук университеттин 100 жылдыгы болсо, биздин ушул Улуттук университеттин алгач окуучусу десек болот, же алгач студенти десек болот, Алыкул Осмоновдун 110 жылдыгы өтүп атат. Алыкул Осмоновду эми эскербей койгон бир дагы адам жок болуш керек, адамзат. Классиканын поэзиясын сүйгөн Алыкул Осмоновдун ар бир ырын окуйт деп эсептейм да. Акын жана котормочу Алыкул Осмонов кыргыз элинин алгачкы жазма акыны. Ал 30 жылдык өмүрүндө 10дон ашык китепти жарыкка чыгарууга жетишкен. Бакберди Баязбеков, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек.